Эми по личности. Билесиздер, бизде уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу аяусуз күрөш жүрүп жатат. Жана бул аягына мына чыгып калдык десем болот. Себеби эмне үчүн аягына чыгып калдык? Себеби азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Мындай жеке анча кылмышкерлер бар. Эми кылмыштар бар жерде болуп турат, алар бар, аларга да милиция тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Ошол уюшкан кылмыштуу топту кантип жок кылыш керек болгон биз үчүн? Эң негизгиси булардын финансылык булактарын биз жок кылышыбыз керек эле. Бүгүнкү күн ушуга чейин уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстанда өтө байып кеткен. Кыргызстандагы эң бай адамдардын ичине уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери кирген. То есть алар кандай болсо да чиновникти да сатып ала беришкен, бизнеси да жасай беришкен, бүт бардык нерселерди жасаганга колдору узун болгон. Мына ушул уюшкан кылмыштуу топтон уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесине бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. 50 миллиард сом уюшкан кылмыштуу топтун эсебинен алынды. Булар кимдер? Бул Камчыбек Асанбекке карата, Досонов, аты ким эле? Кадыр Досоновго карата, Эркин Мамбеталиевге карата, Чыңгыз Жумагуловго карата ушулар боюнча топтолгон каражат 50 миллиард сом болду. Бул жерде мүлктөр бар, накталай акчалары бар, мүлктөрдүн бардыгы мындай жакшы мүлктөр, алар сатылып атат. Народнойлар, глобустар бар, пансионаттары бар. Уже 2-3 пансионат уже сатылып кетти. Так, чоң спортивныйдын баягы курулуштары бар, жана башкалары бар. Ошолордун бардыгын алдык. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстанда жок, жаналардын бардык финансылык тамырларын кыркып бүттүк. Эгер бүгүнкү күндө бир бандит боло турган болсо, ал көчөдөгү жанагы тыйын тыпыры жок, көчөдө калган бандит. Мурдагыдай беловоротничковый бандиттер жок уже болбойт. Мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт, эч кандай смотрящий, вор в законе, дагы деген сөздөр бар, ошолор болбойт уже. Все. Кыргыз элибиз Кудайга шүгүр, мындан ары тынч, эсен аман, бандиттерден коркпостон, биздин ишкерлерибиз өздөрүнүн бизнесин кылып, бардык өз иштерин жасай берет. Биз ушуга жетиштик. Мына акыркы 4 жылдагы ишибиздин негизинде. Матраимов боюнча билесиздер, уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир чоң маселеси бул ошол финансылык подпитка болуп, финансы жагынан алар көптөгөн жакка кирип кетишкен. Булардын финансылык кылмыштардын Матраимовдун кылмыштарынын бардыгы финансылык кылмыштар. Финансылык кылмыштардын негизинде Райым Матраимов кармалды, 2 жолу кармалган. Биринчи иретинде жана экинчи иретинде бардыгын кошкондо. Райымбек Матраимов мамлекетке 223 миллион 419 миң 615 АКШ долларын өткүзүп берген. Бул 18 миллиард сомдон ашык акча. Эми баягы эмесине карап, жана курсуна карап өзгөрүп турат да, 18 миллиард сомдон ашык акчаны Райым Матраимов өткүзүп берген. Мүлк түрүндөгү баары жазылган экен, буларды окуп отурбайын. Ошол негизинен ошол 223 миллион 419 миң 615 АКШ долларын өткүзүп берилди.